Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткандар болсо, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен дейли, жалпыңыздар сыналга жакыныраак келиңиздер, айрыкча ырыш коздор десек да болот. Кесиптеш, жакындан тааныштырып өтөлү мейманыбызды. Бизден Котто студиябызга конок келип калды. Жакында тааныштырып өтөлү. Данияр Жумакадыров чыгармачылыкта жаңы аттанып келе жаткан жаш ырчы десек дагы болот. Кош келипсиң, кандайсың? Кутман таңыңыздар менен. Рахмат. Данияр, өзүң жөнүндө кененирээк тааныштырып өтсөң. Өзүм жөнүндө тааныштырсам, өзүм Кассиде окуйм. Быйыл жаңы 2-чи курс болдум. Ошо биздики 11-дин базасы менен 2-чи курска которулат экенбиз. Анын үстүнөн ошо кичине чыгармачылык менен да элек болобуз. Өзүң да Кассиде окуйм деп калдың. Ал жакта менин оюмча программисттер, архитекторлор окуйт эмеспи? Андан кийин ушул гитара менен ал жактын кандай тиешеси бар? Деги эле бул жерден салыштырсак жигитке жетим ишенер аздык кылат деген кеп болуп турат, э? Бул мен деген кичинекей кезимден бери эле ошо үй бүлөм баары сахна жагында аралашып жүргөн кишилер. Мамам, папамдар баары тең эле сахна жаатында жүргөн кишилер. Анан мен да кичинекей кезимден бери кошулуп калгам да. Алар менен жүрүп отуруп эле ошо азыркыга чейин. Эмнеге мисалы үчүн Кассиге тапшырып калышыңдын себеби эмнеде болду? Өзүң байка өзүңдүн жан дүйнөң чыгармачылык деп байка эме кылат экен. Себеп эки жакты да алып кетсем, кичине мага кийинки келечекке да жеңилирээк болобу дейм да. Бул жак менен болбой калса, тияк менен кетип, тияк болбой калса, бияк менен кетип деген. Бирок биз ойлойбуз, чыгармачылыктан алыстай албайт болушуңуз керек. Албетте, деги эле ушул аккан арыктан суу агат дейт эмеспи элибизде. Анан мына жогоруда баса белгилеп өткөнүңүздөй эле өз сөзүңүздө ата энеңиздер, үй бүлөңүздөр деги эле чыгармачыл инсандар экен. Дал ушул бизге куру кол келбей, гитараңыз менен келип олтурасыз. Канча жашыңыздан баштап колуңузга кармап ноталарды издей баштадыңыз эле? Мен деген нота менен деп деле баштабайын. 2 жыл мурун эле ошо айылда жүргөн байкелерибиз, агаларыбыз чертип калгандан, анан аларды көрүп кызыгып, гитара алып, анан ошо менен баштап кеткем. Эми гитарабыз дагы бош турбасын анда. Бизге ырчылар келгенде дароо эле ырдайт, э? Ооба. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө анда таңкы маанай тартуулап бир жагымдуу чыгарма аткарып бериңиз. Кайсы чыгарманы аткарайын деп турасыз? Учурдан пайдаланып, мен өзүмдүн ырым бар болчу. Элиза деген ыр. Автор сөзү өзүмө таандык. Элиза болбой эмне болдум я? Балким азыр алдыдагы биздин чыгарманы аткарып жатканда күлөйүм деп которуп коюшу мүмкүн. Келиңиздер, каалап коюңуздар. Ырчыгардым өзүмө белип кылып берүүгө, бактылуу бол ардайым, чын жүрөктөн арнаймын. Бактылуу бол ардайым, чын жүрөктөн арнаймын. Элиза, Элиза, сүйгөнүм күтөмүн. Элиза, Элиза, сүйгөнүм күтөмүн. Кейиптен минип бусалып, кайрылчы бирге учалып, кайрылбай кетсең Элиза, капаста калам сузайып. Кайрылбай кетсең Элиза, капаста калам сузайып. Элиза, Элиза, сүйгөнүм күтөмүн. Элиза, Элиза, сүйгөнүм күтөмүн. Сүйгөнүм күтөмүн. Ай, рахмат. Жалпы Элизаларга арналып болуп кетти. Эмне үчүн Элиза? Мен кесиптешим ыры бүткөнчөктө Элиза болуп алдың окшойт, э? Өзүңчө бир толкунданып. Эмнеге Элиза? Айтпайм да койсуң. Дос балам бар болчу, анан ошого чыгарып бер деп көргөм. Өзүмдү сынап көргөм да. Негизи Элиза болбосо ким болот эле? Анда балким чыкпай калмак Башка дегендей. эле. Ооба. Деги эле ошол айтып өтсөңүз, чыгармачылыкта мына жаңыдан кадам таштап, аттап баш багып келатасыз. Деги эле кимдердин ырлары менен мындай шыктанып, эргүү алып тыңдайсыздар? Азыркы тапта башкасын билбейт экенмин. Мен
мен анан мындай жаңы чыгып мен сыяктуу болуп гитарист чертип баштаган балдар Бегимай деген ырчыкты раматылык Акжолтой Канатбек уулунку ошону анан азыр эзилип бүттүм деген ырлар менен уже азыр жүрөгү ооруп да гитаристтердикичи ошолор менен эле ооруп келебиз. Ооба. Биз деле угуп калдык кесиптеш я. Биз ооруп келебиз. Ар бир жада калса айдоочунун автоунаасында эзилип бүттүм чыгармасы жаңырып келди. Дал ошол чыгарманы биз экинчи гитаранын коштоосунда тыңдагыбыз келип атат. Биринчи ырга жуп кылып, кандай болот? Мына сиздерге арналсын бул чыгарма. Эзилип бүттүм деп карабызбы анда? Агарып аткан таң эле сен, жашоодон тапкан багым эле сен. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм. Ай эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр, жаным сагындым өзүңдү гүлүм. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, сени соготко менин жүрөгүм. Үмүттүн шамын өчүрүп барын кыйнадың жанды. Ай эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр, жаным сагындым өзүңдү гүлүм. Ой Азамат. Терең ыраазычылык билдирели. Таң эрте жалпы көрүүчүлөрүбүзгө шаңдуу, жагымдуу маанай тартууладыңыз. Деги эле айтып өтсөңүз, ошо деги мындан аркы эми чыгармачылыкка аралашайын деген ойлоруңуз? Алдыдагы пландар жөнүндө сөз кылсак. Алдыдагы пландар ошо эки жакты тең алып кетсемби, келечегиме Жакшы болобу деген ой. Жакшы болобу деген ой бар да. Себеп мисалы бирөөсү болбой калып турмушта ар кандай сыноолор болот. Анан бирөөсү болбой калса, балким бирөөсү менен алек болуп кетем. Алдыдагы пландарды койсок, ошо гитара менен эле клип тартып, ушундай жакшы ырлар жаздырып. Бул сизге негизи баягы тубаса талант деп коет эмеспи? Тубаса талант экен, анан кийин бирок баягы музыкалык жаатында дагы окуп билим алыш керек. Алга кандай карайсыз? Буга эми мен өзүмө деп ойлойм да, мунучу элге эмес, өзүмө депчи. А если мен чыга турган болсом, анда окушум керек болуп калат, сиз айткандай чын эле. Ооба, деги эле билим алуу эч качан кеч эмес. Биздин мейманыбыз дагы бир учуру келгенде музыкалык билим алат деген ишеничтебиз. Ал биз билим ала элек деги эле ушул өнөр эле көп болуп атып, аябай толкунданып турабыз биз дагы. Эми Бегимай деп жогоруда айтып калбадыңбы, анан кийин ошол чыгарманы дагы баягы гитаранын коштоосунда окусак кантесиң? Албетте жакшы болот. Өзүңдүн жакшы көргөн чыгармам деп калдың. Көзүң менен кадаламга белет, жараладың садаган кантейин көкүрөктүң эздиң ай. Калгандай бир мен үчүн жаралап керемет, сезим берип мага да сен менин териңиме жеттиң ай. Байкатпай алдыр таң карап чыгып, байкеңдин ойлорун азап кылып, жактырып калганымды сездиң ай. Асылым дедиң ай, дедиң ай, дедиң ай. Ашыгым менин ай, менин ай, менин ай. Раймалың болоюн сен ай, сенин ай. Бегим ай, бегим ай, бегим ай, бегим ай. Күзөт отойсуп демиң ай, жүрүшүң жылын агы жеңил
begmay 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 Bakıttın kuşunday bolçu canım Baktılı cubayım bolçu canım Adından aylanayın begmay Asılım dedin ay dedin ay dedin ay Aşığım benim ay benim ay benim ay Kaymalın buluyor sen ay senin ay Begmay 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 Азамат терең ыраазычылык билдирели. Өзүңүз билгендей эле бизде убакыт деген чектелүү. Таң эрте келип, дал ушул чыгармачылыгыңыз менен жалпы журтчулуктун назарына салып тең бөлүшкөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы да болсо албан ийгилик чыгармачылыктагы чыйыр жолду каалайбыз. Бар болуңуз, баралына жеткенде биздин мыкты ырчылардын катарын толуктаган бир чоң сахналардан көрөлү. Сизден дагы да болсо жаңы чыгармаларды күтөбүз алдыда. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаш ырчынын талантына күбө болдуңуздар, а биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.